жашоого машыкпай эле кирип атабыз. Неге лайф коучтар көбөйүп кетти? Алар эмнеден улам пайда болушту? Аны көргөндө уже коркпой каласыз. Ата эне баласын айтпайт, баласы ата энесин айтпайт. Отличник бала каалайсызбы же ийгиликтүү бала? Нормадагы сүйүү берүү менен гиперопеканы түшүндүрүп берсең. Кокой бирөөнү таап алган же билбейм, сүйбөй калды, уже эскирдик да, тиги ушундай ой келеби, келбейби? Келет. Максаттарга жеткенде дагы бактысыз болот адам. Күйөөсү аялдын мамилесинде кандай катачылыктар кетиребиз? Апасына таарынычы бар экен. Бирок апасы кайтыш болуп кеткен. Балага кандай мамиле кылыш керек? Ата эненин кандай чоң каталары бар? Бала 57 жолу бир эле нерсени сураса, Тренингтерге жалаң аялдар келет, аялдар өзүн өнүктүрөт, өстүрөт, эркектердин пассивдүү болушу эмне себеп? Ай, Назирочка, Нуртилек курулуш компаниясынан батир алып атасыңбы? Ооба. Мен да алам. Бир үйгө эки жинди көп болуп калбайбы? Жок. Биз наоборот алам банттын оңдоп алабыз. Өзгө окшотуп алабыз, шаңдуу, шөкөттүү менен болобуз. Давай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн да кызыктуу мейманым бар жана кызыктуу теманын алкагында маек курабыз. Адамдардын өзүн өнүктүрүшү, туура балдарга болгон мамиле, же болбосо күйөөсү аялы мамилелер кандай болуш керек деген сыяктуу темаларда кеп козгойлу деп турабыз. Бүгүн бизде мейманда лайф коуч Чыңгыз Жапаров. Саламатсызбы? саламатчылык. Неге лайф коучтар көбөйүп кетти? Алар эмнеден улам пайда болушту? Лайф коучтардан кимди билесиз? Көп го бизде, Жок, каяка түкүрсөң эле лайф коуч го. Лайф коуч башка. Коуч тренерлер бар или кандай? Негизи лайф коучингдин ичинде өзү лайф коучингди багыттарга бөлөт да. 3кө бөлгөндөрү бар, 4кө бөлгөндөрү бар. Мен 6га бөлгөнүн туураараак көрдүм. Лайф коучингдин ичинде personal coaching бар, жеке коучинг. Жеке самара өзүн өнүктүрүү боюнча бар. Career coaching бар. Business coaching бар. Executive coaching бар. Функционалдык жанагы бир менеджер кандай болуш керек, бир сотрудник кандай болуш керек, ошол тууралуу. Мисалы, health coaching бар. Денсаулык. Туура тамактануу, алеле билеле. Правильное питание, гимнастика, булар ошол health coachingге кирет. Лайф коучинг? Лайф коучинг жалпысынан алынат, бирок биз 3 багытында кетип атабыз. Азыр менин байкашымча, Максат Муктаров менен чогуу мен да түптөдүк, эки дүйнө деген жашоого машыгуу борбору, именно Life Coaching Center. Бул эки дүйнө деген эмне? Эки дүйнө деген аталышы, биздин коучинг центрдин аталышы. Эмнеге эки дүйнө? Эмнеге эки дүйнө? Сонун суроо. Эмне себептен? Анткени бул дүйнөдө, бул эки дүйнө борборубуздун аталышынын себеби адамдар үй бүлө болгондо эки башка дүйнө келип биригип атат. Мен диний көз караштан эки дүйнө, бул дүйнөдөн да аркы дүйнөдөн дагы ал дагы бар. Бул дүйнө, ал дүйнө, анан адамдын ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү. Ошондой көп маанини камтыган бир ушуларга жооп берген бир борбор болсун деген ниетте ачылып атат да. Эки дүйнө, Эки дүйнө, ооба. Анан Жашоого машыгуу борбору. Биз адамдар жашоого машыкпай эле кирип алабыз да. Мисалы, фитнеске баргансызбы, мисалы, барсаңыз, адамдар күн алыс барат да, мисалы, понедельник, среда, пятница барса, тренер не кылат? Ал деле коуч да, мисалы, тренер. Ал понедельник кайталган эле көнүгүүсүн кайра кайталатат. Кандайдыр бир деңгээлде ал жерден бир результат чыкканга чейин. Машыгуу мындайча айтканда кайталануучу процесс. Эми караңыз, жашоого машыгуу дегенде сиз жашоого машыгып кирип атабызбы биз? Биз жашоого машыкпай эле кирип атабыз. кантип машыгып келебиз? Кантип машыгып, мына биз машыктырып атабыз азыр ошону. По идее, эгерде сиз мисалы психологияны изилдеген адам катары балаңызды машыктырып атасыз. Кандайдыр бир деңгээлде. Муну мындай кылбаш керек, эркин коюу башка деп машыктырып атасыз да уже. Бирок биз мурдагы муунду карап көрсөңүз, же биз өзүбүз деле, же алардын ата-энелери жашоого келди, кандай болсо ошондой жашады, ошол ата-энесинен эмне көрсө, ошону эле эмне кылып атат? Туура деген ойдо баласына таң уланып кетет, ооба. Туурабы? Бул жерде канчалаган катачылыктар бар. Аны кабыл кылдыра албайсың адамдарга, туурабы?
Азыр бул чынжырчаны биз үзсөк болот. Адам өнүгүү аркылуу ошол мурда кылынган каталарды, мисалы канча балдарга эмоционалдык травмаларды беребиз, канча тыюулар менен башка өзүбүздөгү коркуулардан улам көп балдарга көбүнчө травмалар жашатабыз мисалы. Биз жашоого машыккан адам катары келсек, баланы түшүнө алабыз. Ал жерде эмне кылып атат, кандай кылып атат, кайсыл деңгээлде, кайсыл процессте азыр бала, кайсыл куракта эмнени ойлоно алат, эмнени сезе алат. Аны билсеңиз, ошого жараша мамиле кыласыз да. Жашоого машыкпай эле киргенибиз үчүн биз мындайча айтканда бул рингке машыкпай эле чыгып алгандай да, жашоо рингине. Анан жашоодо ар кандай конфликттер болот, үй бүлө мисалы жашоого машыкпай киргенде эки жигит менен бала машыкпай киргенде эмне болуп атат? Жөнөкөй нерселерден конфликттер чыгып атат. Бул ошол машыкпагандын себебинен. Биздин жашоого машыгууда мисалы азыр мындай продуктубуз бар. Адамдар бойдоктор деп коелучу, балдар, кыздар өзүнчө үйрөтүлөт. Элементарно аялдын психологиясын алдын ала үйрөнүп кирет. Аял киши мындай дегени бул неге мааниге келет, же болбосо эркектердин бул деген сөзү бул мааниге келет деп алдын ала бирип кирсе, мындайча машыгып кирсе, үй бүлө бекем болот деген оюбуз. Демек ар бир адам өзүн өнүктүрүш керек деп атасыңар да, мындайча айтканда. Эгерде мен адам катары жетилип, өнүгүп, жашоого, турмушка кирсем, дегеним күйөөгө тийсем, мен аны менен жеңил болот рингке чыкканда. Анан бала төрөгөндө баламды дагы ээрчитип кетиш, туура багытка ээрчитип кетиш дагы оңой болот деп атасыз, Машыгуу деген ошолбу? Ооба, жашоого машыгуу ошол. Аны билбегениңиз үчүн сиз эски неме боюнча подсознательно чоңойгонбуз да, то есть подсознательно эле кыла беребиз да. Ал туура ката эмес, подсознаниядагы нерсе, ооба, подсознаниядагы нерсе адам мисалы күнүмдүк жашоосунда 95% подсознаниясы контролдойт да, күнүмдүк жашоосун. Мисалы бир күндө 24 саатыңыз болсо, анын 5% сиз акыл колдоносуз. Калганында подсознательно кыласыз. Мисалга мына биз эч ушуга чейин ойлондук мындай. Кантип баланс кармап басат элем деп мындай ойлонбойбуз да, подсознательно ушунча басып жүрөбүз. Үйрөнгөндөн бери. Мына сууну ичип атабыз. Сууну ичкениңизде подсознательно, мисалы кичинекейинизде сууда иче алчу эмеспиз да. Ушул 7 жашка чейин именно адамдын подсознаниясы ачык болот да. И бул жерге түз кирет, информациялар түз кирет. Сиз ошол эле учурда мисалы биз баланы урушуп койсок, жемелеп койсок, тыйып койсок, бул нерселерде мындайча айтканда вирус түшүп калат. Приложение түшүрүп атабыз да балага азырчы 7 жашка чейин. Ошол бизде подсознаниябызда эмне болсо, ошону эле кыла алабыз. Колубуздан ошол эле келет и подсознанияда негативди түшүнбөйт. Оң кылып түшүнө берет. Мисалга 7 жашка чейин баланын атасы, апасын сабап атса, уруп атса, балага бул норма катары сиңип калат. Туура эле катары. Мисалы мына камералар бар, камера тартып атат. Камера могул жерде акылы жок да. Могул жер туура эмес болуп калды, кесип салайын, же тартпай коеюн дебейт. Ал аягына чейин тартып берет. Бала камера сыяктуу, атасы сабап атабы, ката кылып атабы, туура кылып атабы, анын подсознаниясына туура эле бойдон, норма бойдон кире берет. И анан жашоосунда кандайдыр конфликтный ситуация болгондо ал норма катары сабай берет. Анын подсознаниясында ал туура эле, норма эле. Биз ошол подсознаниябыздагы нерселерден баалуулуктар калыптанат. Баалуулуктар да подсознаниябызда да. Ошол баалуулуктардагы аябай чоң маани ойнойт. Бүлөдө, жашоодо негизи элечи. Адам баалуулуктарын тепсе өтүп бактылуу боло албайт. Боло албайбы? Боло албайт. Сиз бактылуу, то есть подсознанияңызда сиздин оюңуздагы өзүңүздүн баалуулуктар бар. Менде өзүнчө бар, дагы башкада башка бар. Ол үй бүлөдөн калыптанат, чөйрөдөн ки ошол 7 жашка чейин бир нерсенин бул мисалы кээ бирлерге чындык, туура мындай адилеттүүлүк аябай калыптанган болсо баалуулук. Бул аны бирөөнү алдап же башка кылуу аркылуу эч качан бактылуу боло албайт да, дайыма ичинде бир тынчын алган бир нерсе боло берет. Бул ошондой.
подсознанияда ошол баалуулуктар дагы маанилүү. Ошон үчүн максат койгондо да ошол баалуулуктарды тепсе өтпөш керек. Тепсе өтө турган баалуулуктар тепсе өтө турган максаттарга жеткенде дагы бактысыз болот адам. По идее, адам максатка жеткенде бактылуу болот да. А бирок баалуулугуна терс максат болсо, анда эме болот. Бактылуу боло албайт. Кызык экен. Анан ошол подсознаниедегини түшүп калган, автоматка түшүп калган нерсени оңдош мүмкүнбү? Буга чейин биз деле айтып келчүбүз. Буга чейинки илим билимде деле көбүнчө подсознанияга сиңип калган нерсени чыгаруу мүмкүн эмес деп айтылып келет да. Биз деле айтып келгенбиз. Бирок мына эс ачкыч деген, сайкей деген эмени үйрөнгөндөн кийин бул мүмкүн экенин көрдүк. Анткени Эс ачкыч дегениңер? эс ачкыч деген сайкей деген англисчеден алынган эме. Сайкей. Psychology'дан келет. Psych тире кей. Кей деген кийнин кыска формасы. Окей. Psych деген mind деген сөз. Mind акыл же эс. Ки ачкыч. Ошон үчүн эс ачкыч деп аталат да. Мунун автору америкалык кайтыш болуп кеткен киши 34 жыл мурда негизделиптир. Роберт Уильямс деген киши. Биз муну шакирттеринен үйрөндүк. Ал мындай өзү биринчи философ болот. Бирок кийинчерээк психологияга аябай кызыгып, терең изилдеп кирип, психология жаатында профессорлукка чейин барат. Анан 45 пациенти болот мунун. 45 пациенти болот. Бул аябай көп изилдеп, ошол подсознанияда проблемалар подсознанияда болот атпайбы көпчүлүгү. Сиздин абидаңыз, коркуулар, таарынычтар, ачуулануунун негизи өзөгү бүт баардыгы подсознанияда. Агрессиянын башканын бүт баардыгы өзөгү эмеде болот. Анан баягы 45 пациент, эми 45 пациентти элестетиңиз. Күнүгө бир психолог кабыл алып атат. Күнүнө 3 кишини кабыл алса, 45 күн 15 күнүн кабыл алат да. Анан бул кабыл алат, 15 күн өтөт, кайра эле бияктагы даяр да. Кайра кабыл алыш керек, башка алыш керек. Анан мунун бир эме жолу болсо керек деп аябай изилдейт. Анан баягыларды неме кылып көрөт. Методдор, психологияда көп методдор бар го. Мисалы, абидаңды кагазга жазып өрттөө, немеге сууга кагыз, тиги буларды кылат, иштебейт. NLP деген тармак бар. Neuro Linguistic Programming деген. Жаш кезин алып барат, эстеттирет, эме кылдырат. Жаш кезин алып барат, ал жактан эстеттирет, кечиртирет, кучактаттырат, кое бердирет, мындайча айтканда. Ушул нерселерди кылуу аркылуу дагы баягы проблемаларды чече албай коет да. Мунун бир жолу болсо керек деп аябай мындай каалайт да, катуу каалайт. Анан бул баягы Менделеев эметкенде мезгилдик система, элементтер мезгил системасы түшүнө кирет го. Мунуку түшүнө кирбейт, бирок мындай илхам катары келди дейт да мага, мындай идея катары. Анан баягы пациентине бир-бирден колдоно баштайт ошол эс ачкыч, сайкей техникасын. Колдонот, анан бир-бирден колдонуп, биягына кайра келиш керек мезгилинде баягы адамдар келбей калат уже. Ошентип 45 киши жок. Келбей кутулат. Ошондон кийин анан муну систематически, официально мындай расмий түрдө жарыялап, ошондон эметет. Бирок бул дүйнөдө дагы эле дефицит техника экен. Биз билген боюнча официально ошол биз эмеде австралийлерден үйрөндүк. Азербайжанда бар экен, Европанын бир канча мамлекетинде, анан Америкада. Жакынкы мына өлкөлөрүбүздө менин билишимче официально жок. YouTube'да эмелерден да издедик, аябай изилдештик. Даже сайтында деле бар. Бирок бизге үйрөткөн эмелер, техникалар жок. Ал жерде какой-то бир ал жерде булчуң тесттери бар, мускульный тесттер бар, башкалар. Ошолордун элементтери бар, бирок негизи жок курс. Эми бул техниканын иштеши кандай? Бир кандайдыр тепкичтер бар, ошону аткартырабыз пациентке, клиентке же эмегечи. Аткартырабыз. Ал жерде транска кирип эстей турган жерлер бар, эстебей турган жерлер бар, туура эстей турган жерлери бар. Ошолорду булчуң тесттер аркылуу аткарганда ал же совсем унутуп калат баягы проблемасын, көйгөйдү.
же эстей берет, бирок эмоция бербейт. Мисалы кандайдыр бир мисалы алкашты көрсөңүз деп коелу, ачууңуз келе берет да. Кийинкиде уже келбей калат. Же коркосуз, кандайдыр бир иттен коркосуз, билбейм, тарагандан коркосуз, бир коркуу бар. Аны көргөндө уже коркпой каласыз. Бул техниканы колдонгон болот. Абидаңыз бар, көптөн бери. Сиз абидада мындай нерсе бар да, сознание менен подсознаниядагы нерсени эч качан башкара албайсыз. Сознание 5% биздин жашоодо. Мисалы, бирөө айтат, 40ка чукулдап калган бир эже келди. Бунун апасына таарынычы бар экен. Бирок апасы кайтыш болуп кеткен. Мен кичинекейимде 11 классымда дейт, бой жеткен кызмын дейт, анан атабыз кайтыш болуп кеткен. Апам сүт неме кылып, сүт саап бизди карайт дейт да, ошо менен тирилип калабыз дейт. Анан бир күн бизде жана жашы кыз деген термин бар го. Апам малды айдап келгенге чейин сепаратордон сүттү өткөрүп, жакшы кыз болуп жардам берген болуп, ошондой жакшы ниет менен баягын өткөрүп баштап, броштон тура эмес салып алып, биягынан сүт кетип, биягынан сүт кетип, короче, окшошпой чочуп кетип, артымда сүттөрдү төгүп, монтип, ашкана момундайга эме болуп жатып калды дейт да, мындай сүт болуп. Анан апам келип калды. Биздин тирилигибиз сүт менен өтөт. Апам келип калды дейт, аябай саба дейт. Жанында алюминий мондай табак бар эле. Ошо менен сабай берди. Уруп баягы мыйрыйып калды дейт да, баягы табакчы. Анан эми чоңойду, башка болду. Апам андан көп өтпөй кайтыш болуп кетти 2-3 жылдан кийин. Бирок сознанием менен айтып атам дейт да. Апам эми ошол бизди ошол сүт менен карачу элем деп кечиргенге аракет кылам дейт, бирок подсознание кое бербейт дейт да, мындайча айткандачы. Бирок урбаш керек эле да деп дагы эле таарынычым турат дейт. Апам кайтыш болуп кеткен. Акыл эсим ордунда, 40 жашка толуп атам, өзүм бала чакалуу болдум, баарын түшүнүп турам дейт, бирок подсознание кое бербейт дейт да. Муну айтып берген сайын каждый раз мен көлшө албай ыйлайм дейт да. Деп анан эс ачкычтан кийин муну күлүп айтып берди. Жана табакты көрсөңүз мыйрыйып калган. Ошентип мындайча айтканда эмени эстип баратат. Бир эже эмеден авария болуптур. Ток ашуудан үй бүлөсү менен авария болуп кетип, баягы машина таанылгыс болуп калган дейт да. Таанылгыс болуп калган. Анан Кудайга шүгүр эч ким эч нерсе болбоду. Бирок менин да ушундай коркуу болуп калыптыр. Баламды күйөөм садикке алып кетсе эле, менде коркуу бар дейт. Качан машина сүзүп кетет экен, качан авария болот экен, эртеден элестетсеңиз, эртеден кечке чейин ушул ой менен отурасыз. Бул жашоо эмес да. Анан карабалталык эже эле келди. Анан эртеси күнү 2 күн болот да, эс ачкыч, бир күн подсознаниядан ошол негативдүү эмоцияларды чыгарабыз, же жок кылабыз дегенде өлтүрөбүз. Эртеси күнү максат жана жакшы установкаларды киргиздиребиз. Эртеси күнү келгенде сурап атам кимде кандай болду. Тиги эже айтып атат, мен баягы аварияны даже эстей албай калдым дейт. Мындай аппак дөмүй бозонтуп барып эле турат дейт да, мындай авария. И коркпой калдым дейт. Баламды биякта турат, баласы жакта. Ойлонуш керек эле, пайдайгы жалат болуш керек эле. Менде андай чувство болбоду. Деги койчу андай мисалдар толтура. Коркуу боюнча, таарыныч боюнча, ачуулануу боюнча, мисалы үй бүлөдөгү эме боюнча, мисалы айтып өтөйүн. Сиз айткандай аялдар көбүнчө өнүгүп сабактарга катышып, ушундай болуп, күйөөлөр билет да, эркектер катышпайт. Анан психологторго катышкан балага тыйбаш керек, эметпеш керек деген нерселерди үйрөнүп, анан барып эле күйөөнө ушинтип, күйөөм нельзя деп эле тыюу сала берет дейт, анан экөөбүз урушуп кетебиз дейт. Тыюу салбаш керек экен балага, тиги бу деп анан башты ортоп урушуп кетебиз дейт да. Анан ушинткенде эле дейт, меники туура да дейт, пайды. Балага тыюу салбаш керек, тиги бул дейт. Анан ушинткенде эле дейт, экөөбүз урушуп кетебиз дейт да, кыйкырып мондай. Анан эс ачкычтан кийин ошону именно чыгардым дейт. Баягы окуя кайра эле кайталанды. Үйгө бардык, атасы кайра эле тыюу салып атат. Мен жилим келиш керек байды. Экөөбүз урушушубуз керек дейт да. Анан айтсам, күйөөм дашты ортпа баягы адатынча эле сөйгөнүп ушинтип кирди дейт. Бирок менде баягы эме жок дейт да, эмоция. Ачуулануу жок дейт. Анан спокойно тура эле. Макул жем, бирок кийинкиде унутпай эле, тигитпей эле деп спокойно айтып атам дейт да. Ачуулануу жок. Бул ошондой. Эми бул темадан жакка өтсөк, балага кандай мамиле кылыш керек? Ата эненин кандай чоң каталары бар?
Бизде эң чоң каталардан бирөөсү баланы ошол кайсыл жашта болсо ошол жашта эмпатия кылып түшүнө албабыз да. Бала, сиз бала болуп көргөнсүз, бирок бала ата эне болуп чоңоюп көрө элек, анда сиздеги тажрыйба жок да, ошону жакшы билиш керек биринчи кезекте. Анан ар бир возрастта балага берилчү нерселер бар. Бардык возрастта берилиш керек, бирок дозалары ар башка. Сүйүү, мээрим, көңүл буруу, внимание, ишеним, колдоо. Булар ар бир возрастта бар. Бирок ар бир возрастта жаштын өзгөчөлүгүнө жараша дозасы башка болуш керек. Мисалы, 3 жашка чейинки балага кандайдыр бир колдоо же башкадан көрөк сүйүү, мээрим, просто кучактайсың, өбөсүң, сүйүү, мээримге ал уверенный тоюш керек да, мындайча айтканда. Ага 3 жашка чейин даже садикке алып барып тиги бул сунушталбайт. Да, например. Андан кийин 4 жаш башталат. 4 жашка келгенде, мен кыскача айтып өтөрөйүн. 4 жашка келгенде уже бала баягы почемучка деген учурлары болот да. Көп внимание талап кала турган, көп суроо сурай турган мезгили келет. Ал учурда ата эне кандай болуш керек? Ал учурда ата эне внимание бериш керек. Только жөн эле ручканы жөн эле могу сууну алып келип суу дейт да. Ага суу. Карачы дагы суу дей берет. Дагы сон. Мен иче алам суу. Сону ичесиң. Зритель боло берет. Мен бир буттап тура алам. Сонун турасың. Только мактай берет, внимание берет. Бул суроо берүүсү баланын өнүгүүсүн деген сөз. Биз бир нерсени кантип үйрөнөбүз? Суроо берип, билбеген жерибизди сурап, чоңдор деле мисалычы. Сиз мисалы Марска барсаңыз, Марста биринчи жолусуз. Ал жерде любой нерсе сизге эмне келет? Жаңы келет. Мындай көргөн болсоңуз, ошол эле нерсени башка жерден көрсөңүз, Марстын башка бир учуна кайра эле таң калыштуу боло бериши мүмкүн да. Бул бала үчүн дүйнө, бул дүйнө Марс. Биз Марска келгенде эле. Ошол бир сизге ручка мисалы вообще кызыгы жок да. Бирок ага ручка. Жаңы келе берет. Биз аны түшүнө албайбыз. Келип суроо бере берет. Карачы бул мындай экен, бул тигиндей экен. Биз ошону кылдат кылып зерикпен эметишибиз керек да. Анан мындай каталарыбыз бар. Мисалы, экөөбүз сүйлөшүп атсак, балам келет. Балам келсе, мен эмне кылам? Мен самооценкам төмөн да. Барып турчу дейм да. Ал как будто көп убактымды алат. Жок, ал просто келип көрсөттү, кечиресиз деп. Сонун экен десем, болду, ал кетет. Мен да уланта берем. Бул жердеги баланын келгендегисин биз шагылсындыртабыз да сразу. Келгенде вниманияны берип коебуз, 2 секунд, болду, 3 секунд. Кайра уланта беребиз. Бул биздин жашоодо аялдар көп кушакташып отурганда ушундай окуялар көп болот да. Же иш кылып атасыз. Тамак жасап атасыз, иш буртасыз же бир нерсе менен алек болуп атасыз да. Ал учурда тоже келди. Бала келди. Бир сизден внимание калып атат да. Бир нерсени көрсөтүп атат, бир нерсени мактанып атат, бир нерсени сурап атат да. Сиз болсо эмне кыласыз? Ал кое турчу, мен ушуну бүтүрүп алайын. Колум кирели, колум мындай эле, май эле, башка. Внимание бербей атабыз да. Сонун экен, кое тур деп дальше эмени вниманияны берип туруп, ишиңизди дальше кыла берсеңиз боло берет. Биз ошол немелерди бербей калабыз да көбүнчө. Ошол үчүн бул суроосу ал баланы өнүктүрөт. Любопытство только өнүктүрөт. Бул адамдын ичинде бар, сизде деле бар. Любой жаңы нерсеге биз суроо берүү аркылуу үйрөнөбүз. Же түшүнбөгөн жерибизди кайра кайталап суроо. Балага 57 норма деген нерсе бар. 57 норма деген сөз. Бала 57 жолу бир эле нерсени сураса, 57 жолу жооп берсеңиз, бул башы кыршас кетип калган же отсталый деген бала эмес. Бул нормадагы бала. 58-ci жолу сураса, анда ойлонсоңуз болот. Чото балам артта калып калганбы деп ошондо ойлонсоңуз болот экен да. Атак 57-не чейин талянын тулу көрсөтүлүшү керек. Ошондо бул норма бала. Андан ашса анан ойлонсоңуз болот. Атак ага чейин талянын тулу сөзсүз көрсөтүлүш керек бала. Өнүктүрөм десеңиз, өнүккөн бала, сүйүлгөн бала, өзүнө ишеничтүү бала, эметилем десеңиз. Немеги өтө сүйүү
берүүнү гиперопека кылып алабыз да. Сүйүү берет десе гиперопека кылып алабыз такыр башкага. Анан балаңарды сүйгүлө десе элдер эмнегедир гиперопеканы түшүнүп алат да, ал деген терс нерсе да дейт да. Нормадагы сүйүү берүү менен гиперопеканы түшүндүрүп берсеңер. Бул адамдардагы коркуудан улам келет. Көп сүйүп эрке талтан кыла бердиң деген теманы айтасызбы? Андай нерсе болот. Балада андай нерсе болбойт. Сизде просто ал жерде мындай. Сиз аябай балаңызды сүйгөнүңүздө бала мындай түшүнүктүү болот. Мен эмне кылсам дагы ата-энем менин артымда турат. То есть мени колдойт, мени сүйө берет. Биз даже балабызды элементарно 2 менен 5 менен содалашып сүйүп атпайбызбы? 5 алып келсең молодецсиң, 2 алып келсең сүйөбүз, 2 алып жоголат. келсе чабабыз же урушабыз же көңүл бурбайбыз. Анан бизге айла жок сүйүүдөн куруп калбаш үчүн эмне кылтат? Байкуш окуусу келбей сабакты окуп келип анан көрсөтүп атат да сизге. Ал өмүр бою ошентип калат да. Конечно. Сүйүү жетпесе, бул сүйүү жетпегени бул өмүр бою калат да. Самооценкага өтө таасирин тиет. Биз балдарды просто балабыз болгон үчүн сүйүшүбүз керек болду. Ал сөзсүз идеальный болуш шарт эмес. Ал башкалардан озуп турушу шарт эмес. Алдыңкы болуп турушу шарт, отличник болушу шарт эмес. Мен тренингдин аталышы да ушундай да, именно. Отличник бала каалайсызбы же ийгиликтүү бала? Биз ошол отличник эле кылганга аракет кыла беребиз да балдарыбызды. Отличник ийгиликтүү боло бербейби? Жок. Неге? Экөө башка түшүнүк. Себеп? Ар бир отличник бала ийгиликтүү эмес. Бирок ар бир ийгиликтүү бала деле отличник болбошу мүмкүн. И көбүнчө болбойт. Отличниктер 2 алуудан коркуп атып, рискке кирүү коркунучу баларда көп болот. Ката кылуу коркунучу көп болот. Ката кылуудан коркуу деген сөз ийгиликке кадам таштай албоо деген сөз. Мен өзүм отличникмин. 2 дипломум бар. Мен буларды сындырып атам. Азыр мен балдарымда да муну жыкканга аракет кылтам да. Неге? Мындай, мисалы окуусу келбесе, проблема жок дейм мисалы. Сен отличник болчусуң де? Ооба, отличник болуш үчүн мен кайсы дипломдор эмне, кайсы жакты бүтүргөн эле? Манас университетин бүтүргөнмүн, менеджмент адистиги боюнча. Анан Ала Тоо университетин лингвистика, англис тили боюнча магистратурада. Отличник болуунун мен үчүн эмес, кандай жашоомдо. Мен жаман боло албайм. Жаман дегенде кандай? Элдерге норма болгондор мен үчүн жаман болушу мүмкүн да, отличник адамга. Ката кыла албайм, мен жаман боло албайм, ката кетире албайм. Ушундай болосуң да, подсознательно. Сен мен менен кошулсаңчы. Бузулган жактан лайф коуч болуп беремей. Мындай, бул адам баланын эмесине өтө неме да. Кийинки жашоосун өзүнө алып кеткенге, жашоосун түптөп бизнесине, башкасына өтө таасири чоң. Ката кылганга уруксат бериш керек балага, Сөзсүз. Ката кылганга сөзсүз уруксат бериш керек. Уруксат берилүү дегенде мындай. Ката кылса деле мен сени сүйөрөм. Бул ишиң. Бирок анан дагы бир нерсе бар. Ката кылганда, эгерде ал баланын сен ката кылдың деп күнөөлөө эмес, катасына концентрация кылыш керек. Карачы, ушундай кылсаң, бул иштер ушундай болот. Андан көрө мындай кылсаң деген критика бул конструктивдүү критика да. То есть балага багыт берүүчү, оңдоочу, түзөтүүчү критика. Биз баланын өзүнөн эметебиз да. Мисалы, дагы бир жашоодон бир акыркы немелерден, инсайттардан айтайын. Мисалы, мен балама суу алып кел дедим. Ал суу алып келип атат, анан колунан түшүп ийди. Сынды. Чыны сынды. Жок суу болду, Обычно биз эмне кылабыз? Типичный кыргыз эмне кылат? Жегир жудаган деп туруп. Урушабыз, чабабыз, урушабыз. Баягы эмеге кылган иши өзү бүт баарыны ошол жерде калып калабыз. Менин максатым эмне ал жерде? Суу ичүү. Мен сууну унутуп калдым уже. Көрдүңүзбү? Биз негативге көп концентрация болот экенбиз. Биздин адам каалаганына концентрация болсо, жашоосунда негативдер азаят. Биз каалабаганыбызга концентрация болгон үчүн максаттарыбызды унутуп кеткенбиз.
унутуп кетебиз. Ошон үчүн каалаган нерселер көбүрөөк болуп калат. Каалаган нерсеге концентрациялуу анын себебин издеп, анан мындай нерсе дагы бир ушул жерден кыстырма кылып кетейин. Бизде күнөөлүүнү издөө деген бар. Ал күнөөлүү, өзүм күнөөлүү, башка. Мен айтам, күнөөлүү эч ким эмес. Неге? Неге дейсиз? Караңыз. Өзүңүздү күнөөлөсөңүз жемелейсизби? Обычно жемелейбиз. Жемелейсиң. Караңыз. Бул каяктан келген? Бул бизге каяктан келген? Ата энебиз деген жанагынтип идиш сындырганда башыбызга чапкан үчүн. Любой катабызда биз уруш жегенбиз. Жеме укканбыз, критика укканбыз. Анан караңыз. Сиз чоңойдуңуз. Азыр эми эч ким сизди урушпайт. Сиз самостоятельный үй бүлөсүз, башкасыз. Эми сизди эч ким урушпайт. Бирок сизге баягы доза жетпей атат да. Анан өзүңүз бака ата эне же ким болсо ошо өтүп туруп анан өзүңүздү урушуп атасыз да, типа. Анан баягы дозаны отуруп каласыз, күнөөлүүнү таап. Же башка бирөөгө күнөөлүү оодаргандан кийин деп отуруп каласыз. Мен эмесмин да дегендей. А маселе эмне? Биздин каалаганыбыз эмне ал жерде? Биздин каалаганыбыз суу ичүү же ошол сыяктуу максатыбыз. Биз максатыбызга концентрация болушубуз керек. Күнөөлүүнү чечүү, табуу менен биз максатыбызга жетпейбиз. Биз максатыбызга концентрация болушубуз керек. Күнөөлүү кандай? Өткөн иш өттү, бүттү. Только астына карашыбыз керек. Эгерде өнүгүп өсүп максатыбызга жетем десек. А бул жака концентрация болсоңуз эмне болот? Ушул жерде каласыз. Негативдин артынан негатив, сиз тигини урушасыз, акыр чабасыз, башка болот, иши кылып. Тигиге да негативди сиңирип атасыз. Если ал сөз кайтарып же бир нерсе болсо дагы чоңоет, ушундай. Өзүңүз да нерс болуп, аны башка болуп, иши кылып, жыйынтыгында эмне болосуз? Урганыңыз үчүн дагы өкүнөсүз, дагы негатив. Любой учурда бир нерсе болду, мен эмне каалайм, ошого концентрация болуш керек. Бул жерде. Анан балдарда ошол урушулган бала, жемеленген бала, сүйүлбөгөн бала, ошол же шылдыңданган бала, же тыюу салынган бала, булар ошол коомдо сүрдөнгөн, тартынчаак, уялчаак, рискке кирүүдөн корккон, кадам таштоодон корккон, ушундай балдар чоңоет да, мындайча айткандачы. Өзүнчө эмес. Кийинкиде каждый раз сизден сурайт да, ката кылды да бул, ката кылган үчүн урушупту, жеме укту. Кийинкиде только сизден сурайт. Азыр деле мындай байкасаңыз, коомдо чоң эле болуп калган дагы эле бирөөдөн атасынан же апасынан же бирөөдөн дагы эле эме сурап жүрөт да. Уруксат сурап жүрөт. Уруксат сурайт же кеңеш сурайт. Мына мисалы мен бир нерсе кааласам, мен келип досумдан кеңеш сурайм, мисалы да. Ал неге сурайм? Кааласам өзүм кылып кете бербеймби? Анткени апаң тилдеп турчу да киши. Анткени бизде дагы самооценка төмөн болгон үчүн биз мындай кылып атабыз. Жоопкерчиликти өзүбүзгө албайбыздан бөлүшүп атабыз. Типа, ал подтверждение берип койчу деген сөз да. Мен айтам, ал анан, нормально, жакшы, сонун иш баштапсың деп мага кубаттаса, поддержка берсе, тастыктаса, андан кийин мен баштайм да. Жок, наоборотунан айтса, мен ойлонуп калам уже. Кой, мен тайкем ушундай иш баштайм деп, моңкосунан жыгылды, макрот болуп тиги бул десе, мен уже ойлоном да. Даже мен ага чейин көзүм жетип аткан да. Мен өзүм потенциалыма ишенем, башка, бирок самооценка төмөн болгон үчүн эмне кылам, менге подтверждение сурап атам. Ал подтверждение берсе, мен давай деп мотивация болуп калам. Тескерисинен болсо, анда мен ойлонуп калам. Кой деп атам, бул ишти да баштабай коем уже. Анан күйөөсү аял мамилесинде кандай катачылыктар кетиребиз? Бул жерде күйөөсү менен аялында биринчи эмен түшүнүп алыш керек да. Аял киши кандай ойлонот, эркек киши кандай ойлонот, ошолорду жакшы түшүнүп алыш керек да. Эркек киши мисалы көбүнчө эсеп менен, логика менен ойлонот. Мисалы аял киши эмоциясы көтөрүлгөндө, бутикке киргенде ала бериши мүмкүн да. Бирок эркек бир магазинге же бир жака кирсе, только өзүнө керектүүнү алат, аны эсеби менен алат. Себеби эркек неге? Эркек аялын кийимин ойлойт, курсагын ойлойт, баласынын садигин ойлойт, школун ойлойт, билбейм, машинесинин дөңгөлөгүн ойлойт, тиги комуслуганы ойлойт, бүт баарын еще алдын ала ойлоп жүрөт да. Аял эмоция менен ойлонгон үчүн кызыгып кетсе алып кое бериши мүмкүн. Акыркы акчасына деле. Бул
бул табият ушундай. Бул аял жакшы же эркек жакшы деген эмес. Аял ушундай. Муну эркек ошол катары кабыл алыш керек просто. Аял дагы эркекти ошондой кабыл алыш керек да. Өзүнө окшоп, баягы окшоштурганга аракет кылбаш керек да просто. Аялың ошондой болсо, ошондой кабыл алыш керек. Бүттү. Ката кемчиликтери менен кабыл алса, үй бүлөдө. Анан көп түшүнбөстүктөрдүн түбүндө баягы эле багылуулук бар. Бир мисал айтайын. Бир кыз бир жигит үйлөнөт. Канча жыл сүйлөшүп үйлөнөт, башка болот, анан бир күн мындай конфликт жашалат үйдө. Эртең менен бала жумушка жөнөп атып, могу бут кийимди тазалап койсоң болмок да дейт да. Десе анан келинче өзүң тазалабайт белең, ошо бут кийимиңди мага айтасыңбы дейт. Анан экөө ушинтип кичине дискуссия болуп кетет. Анан тиги жумушка кетет, кечке нерв болуп жүрөт. Аял үйүндө, келинчеги үйүндө нерв болуп жүрөт. Бут кийимиңди өзү тазалап, кандай эркектиги бул деп көрсө, эркектин үй бүлөсүндө апасы бул ишти кылчу экен да мурда. Школго жөнөсө, күйөөсүнүн, жумушка жөнөсө күйөөсүнүн, балдарынын бут кийимдерин тазалап койчу эртең мененчи. Кыздын үйүндө бул ишти атасы кылчу экен да. Анан бул ойлоп атат, бул үйдүн апасы сенсиң да деп атат да. Тиги болсо, бул өзү ата болсо кылыш керек да деп көрдүңүзбү? Экөө тең туура по идее. Просто баалуулуктар неме болуп атат. Муну бизде сезимдерибизди ачык сүйлөшпөйбүз анан экинчи бир ката. Мен ушундай кылбасам, ушундай мага жакпайт же ушундай деген нерселерди айтпайбыз. Келинчеги мисалы нары бери эле дүңкүлдөп өтүп эле баягы иш аяктар тарс болуп, анан барып сурайт да, күйөөсү сурайт да, эмне болуп атасыңыз? Эч нерсе дейт да. Эч нерсе болбой кантип ушундай болсун, бир үйдө турам, айтпайбыз да, ушундай өзү таап алыш керек. Ошого бизде мындай сунуш бар. Эркек адам, эркек киши аялына барыш керек, просто сен менден эмне каалайсың? Айтат аялы, мисалычы, же аялы күйөөсүнө, экөө списогун алмашып алыш керек, мындайча айткандачы. Күйөөсүнө, күйөөсү айтат мисалы, мен үйгө келсем тамак даяр болуш керек, же билбейм, кандай талабы болсо, ошону бериш керек, жазып аялына. Аялдын списоги көбүрөөк да. Аял дагы эркекке бериш керек. Болду. Экөө дагы эле тааныбайт адамдар бири-бирин. 63 жашта эле ушундай бир мындай аксакал атапа келди да. Ошолор деле толук билбейт экен, мындайча айтканда тааныбаптыр. Ушунча жашаган. Просто уже бир канча жылдан кийин адамдар бири-бирине көнүп калат экен. Болду. Уже бул сүйлөй берет деп уже сөгүнө берет дегендей эле уже көнүп калган үчүн уже норма болуп калыптыр да. А так дагы эле пикир келишпестик болуп атат да. Жашы улгайгандар эле сөгүп атат, урушуп атат. Ал деле сөз кайтарып койтат, ушундай да. Конфликт болбош үчүн просто ал каалаган кылып коюш керек, бул каалаган кылып коюш керек. Списокты бериш керек. Аялдар мынтип ойлонот да. Мисалы, аялдын оюнда мындай, мага 3 жолу гүл алып келиш керек жумасына. Да, например. Эркек кандай ойлонот? Белек алып келиш керек десе, эркектин логикасы боюнча, эркек мантык аскан көтөрүп келет да. Мантык аскан. Же ütүп көтөрүп келет. Анын логикасы боюнча, буга белек плюс үйгө буюм. Аял аны каалабайт, аялга гүл керек, например да. Аны түшүнбөйт. Эркектер түшүнбөйт дагы, мындайча айткандачы. Ошону аял киши дагы бир немеси бар. Жазып берип койсом, мен айткан болуп калам, өзү билип алып келиш керек да, дейт да. Жок, унутуп калат, кыжаалат болбош керек. Аял кишилер жазып бергенди унутуп каласың. То есть гүл алып келе берсе, сюрприз боло берет. Аял үчүнчү проблема жок. Ошол. Анан аялдар кичине кыйыр кабыл ала берет бир нерселерди. Эркектер түз. Бир нерсени. Биз деген тексттин артынан подтекст издейбиз да. Артында эмне деди экен, намек эмне деген, эмнени айткысы келди депчи. Мунун табияты, мун аялдын табиятынан улам ушундай экен да. Мисалы, аял эрчиме табият болот экен. То есть үй бүлө болгондон кийин автоматтык түрдө күйөөсү бир нерсе кылсын, артынан мен кылайын. Мисалы, мага келинчегим келип, мынаны ушундай кылсак болобу дейт да. Мен оюм боюнча, мен пикирим сурап атсаң болбойт. Кереги жок деп мисал айтам да. Бирок мен аны түшүнүп атам, ал өзү каалап атат муну. Түшүндүңүзбү? Өзү каалап аткан үчүн, окей деген проблема жок. Мен муну түшүнүп атам, чечип атам.
А бирок башкалар деле ушундайбы? Жок, башкалар көбүнчө коюп кой дейт. Анан келчегим кайра экинчи жолу келип сурайт, мисалычы, эгерде бир жолу айтса. Ошол эле суроо. Бая жок деп жооп бергенсиң. Бирок кайра келип сурай берет да. Ал экинчи жол деген сөз мен каалап атам. Ушуну ушундай кыл деген эле сөз. Бирок аны эркектер түшүнбөйбүз дагы, мунуста уже катуураак үн менен айтабыз, тон мененчи. Жана эле айттым го мен сага, эмне кайра эле бир суроону бере бересиң дейбиз да. Эркектерчи. Ал жерде сен ушуну кыл, мен артыңа нерчейин же чогуу кылайлы деген бир намек жатат да, тонки. Ошону жакшы түшүнө алыш керек. Же мындай аялдарга дагы бул жерден сабак бар. Айталы, бүгүн кечинде эмеге ресторанга барып чай ичип келбейли, тамак жеп келбейли, ужин кылып келбейли деп аялы айтып атат сунуш катары. Бирок эркектин встречасы бар, важный бизнес встреча же бир нерсеси бар. Анан эркек бүгүн болбойт эле, башка күн кылсак болобу десе, аялдын оюна эмне келет? Кокой бирөөнү таап алган же билбейм, сүйбөй калды, уже эскирдик да, тиги ушундай ой келеби, келбейби? Келет. Ушундай да. Конечно. По идее эркекке башка күнү барсакчы десе, давай болот башка күн, давай эртең кылабыз дейт да. Бирок ал жерден эле эмне болуп атат? Аял ошону туура түшүнүшү керек. Эркек бир нерсе айтса, туура чын эле нерсени айтып атат да. А бул жерден эч башка мен сени жаман көрүп калдым, жок мен сени тамак жегим келбейт деген мааниге келбейт да. Эркектердин эмеси боюнчачы. Жок мен бош эмесмин, чындап важный немем бар деп атат да, встречам бар деп атат. Буну ошондой эле кабыл алыш керек аялдар. Эркекти ошол бойдон. Анан дагы бир үй бүлөдө каталардан бирөөсү. Үй бүлөдө эми как эркек начальник. Да, например. Бирок аялдар муну сөздө эле кылат да. Мисалы, офисти тазалап койгула деди начальник. Анан пылесостоп келатасыз, же шыпырып келатасыз, тазалап келатасыз, же сүрүп келатасыз. Начальник отурат мондай. Отурса, ары туруп туруңузчу деп туруп жылдырбайт да, айланып тазалап өтүп кетет, туурабы? Бирок ошону үйдө кылбайт да. Үйдө начальник телевизор көрүп отурат, пылесостоп келет, турчу ары дейт да. Туурабы? Бул жерде начальниктин нысы жок да. Бул жерде эгер үй бүлөдө начальник катары, хан катары көрсө, өзүн ханыша кылат эркектер да. Бул эки тараптуу. Же тескерисинче, эркектер ханыша катары мамиле кылса, өздөрүн хан катары мамиле көрөт. Аялдардын табиятында ушундай нерсе бар, сөзсүз бул аддачаны кылат. Эркектер бир жакшы мамиле кылган болсо, мына мага бир эме келди да. Ушундай үй бүлөсүндө проблема бар, бир жигит. Биз курактуу эле, бирок аябай ийгиликтүү, успешный, миллионер жигит. Анан үй бүлөсүндө проблемадан улам адам түшүнүп кетиптир. Бул аябай жаман нерсе да. Үй бүлөдө проблема болсо, бизнесиң бар, эч нерсе көзүңө көрүнбөй калат. Бул ушундай нерсе да. Баягы чындап ошондой болуптур. Уже Москвага чакырсаңыз да бармакмын деген деңгээлге келип калган. Аны келди, сүйлөштүк, 2 саат, 2,5 саат ушундай кечинде болчу. Маселени чечти. Маселени адамдын проблемасы итак эле оюнда болот да. Бул жактан установкада маселени чечкен болсоңуз болду, чечесиз. Анан ал жерден ал каталарын түшүндү. Аялдар эмоция менен любой нерсени айтып коюшу мүмкүн да. Жашабайм, бар нерсе, любой нерсени айтып коюшу мүмкүн. Бирок аны эркек түз кабыл алат да, баягы өзүнө окшоп түз кабыл албаш керек. Просто ал мага вниманияң жетпей атат, сүйүүң жетпей атат, мээримиң жетпей атат, көңүл бурбай атасың деген мамиле маани катары кабыл алыш керек. Ал жерде эркек аны деп жашабасаң жашабай эле кой деп атат да. Өзүнө окшой эле кабыл алыпчы. Жок, ага еще катуу тийип атат эркекечи. Мен сага дейт ушунча каалаганды алып берип атсам, силер үчүн иштеп жүрсөм деп актанып атат да. Өзүн баягы кылган жакшылыктарын эметип, мен ушуну кылып атсам, сен мага эми кетем деп атасың. Көрүңүз, бул жерде просто внимание бербей атасың, внимание бер деп атат аял киши. Эркек болсо, урушуп атканда ошол мааниде түшүнүшү керек бул жерде. Анан эмне болду, аягы эмне болуп кетти? Кайсынын? Ошонун Нормально, аз жашап атат, сону сурап турам, байланышып турабыз, нормально. Сон ушул коуч
тренингтерге жалаң аялдар келет, аялдар өзүн өнүктүрөт, өстүрөт, эркектердин пассивдүү болушу эмне себеп? Менин бир эле эмем бар, диагнозум бар. Биздин эркектер билем дегенден чыкпайт да. Билем деген адамга билим жукпайт. Бунун илимий жолун айтып берейинби сизге? Мындай эмесинчи. Мисалы, сиз кичинекейиңизде айтып коелу, 10 жаштасыз. Апаңыз же тайнеңиз эмеге барсаң, ашканага барсаң, шкаф бар, шкаф жанында стол бар, столдун моундай жерине карасаң, туз бар дейт да. Анан келсеңиз бир канча нерсе тур да, моуну карайсыз да. Жок экен дейсиз да, кыйкырасыз. Анан тияктан апаңыз кыйкыртат. Азыр барсаң көзүң чукуйм деп атат. Анан келет да көзүңүздүн алдынан көзүң көрбү деп алат. Ушундай окуя болгонбу? Ооба, толтура. Эми караңыз, бул жерде сиз монда бир сыйра көрдүңүз дагы жок дедиңиз. Мен билем деп атасыз да, түшүнүңүзбү? Адам мен билем дегенде көзү көрө берет, кулагы уга берет, бирок мээси блок болот. Сиздин мээңиз пайда көргөндө эмеде көзгө ичине киргенден кийин обработка болгондон кийин анан көрөбүз. Билесиз да, укканда дагы ошондой обработка болсо андан көрүлөт, билинет да. А мен билем дегенде уже биз көзүбүз көрө берет, кулагыбыз уга берет, бирок мээбиз блок болот. Кабыл албайбыз. Каждый раз бир нерсени, ошол эле нерсени кайталап атса, өнүккөн сайын уже башка нерсе ала бересиз. Бир эле нерседен. Жана коуч, тренинг өттүм дедиңер, эркекче дедиңерби? Тың эркек же эркекче жашоо. Эркекче жашоо. Анан 300дөй киши келди. 300дөй эркек онлайн болду. Анан алардын мындай осознаниясы, аңдоосу, балким жашоого өзгөрүшү болдубу? Сөзсүз. Аябай өзгөргөндөр бар. Мынтип айтат да, элементарный нерселерди мындай туура эмес кабыл алып жүрүппүз деген. Жана айттым го, эркектин ой жүгүртүүсү башка, ата катары көп каталарыбыз бар да, ата катары мисалы. Сиз иштен келдиңиз, начальниксиз, бирок сиз үйдө просто атасыз. Директорсузбу, министрсизби айырмасы жок. Сиз үйдө атасыз, болду. Башка функцияңыз жок. Унутуп коюшуң керек начальник. Галстукту чечиш керек. Үйдө кадимкидей ат болосузбу? Менин бир сөзүм бар да. Эгерде кимдир бирөө баласына жаш кезинде ат болуп берген эмес болсо, мен кандай ата болдум деп өзүнө суроо берсин дейм да. Эгерде апа катары кичинекей кызына үйүнө конок катары барган эмес болсо, баягы ойнойт го. Конок катары барган эмес болсо, мен кандай апа болсун деп өзүнө суроо берсин дейм да. Анткени бул сөзсүз чогуу ичине кошулуп ойношу керек. Ата эне эгерде чогуу убакыт өткөрүшү керек, сөзсүз болуш керек. Чогуу баарлашуу болуш керек үйдө. Бүгүн элементарно, бүгүн школдо эмне кылдыңар? Кандай тема өттүңөр? Эмне кылдыңар? Бир эле суроо берсеңиз, бала өзү кетет. Айтып, мындай болду, анан тиги тигиндей болду, мындай болду да, анан мен мындай кылдым да, анан тиги мындай кылды. Жакшы, сонун. Эгер катан нерсе болсо, ал жерден, значит, муну мындай кылбай, мындай кылыш керек деп оңдоп коесуз. Ошол жерденчи. Мен ката кылдым, анан тигиндей болду, 2 алдым, тиги болду. 2 алсаң деле эч нерсе болбойт. Мисалы көрдүңүзбү? Уже баарлашуунун негизинде баландан сүйгөнүңүздү. Анан балага, кызыңызга, балаңызга мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм дегенди часто кайталап туруш керек. Бат-баттан. Бизде кыргыздарда айтылбайт да, күйөө эри аялын айтпайт, аял эрин айтпайт, ата эне баласын айтпайт, баласы ата энесин айтпайт. Биз ойлойбуз го баягы. Даже чоң адамга да керек бул сөз. Сизди деле азыр апаңыз, атаңыз айтса кандай кудуңдап сүйүнүп кетесиз, туура көрдүңүз. Бул өмүр бою керек нерсе экен да. Адамга керек нерсе экен. Сүйүү, мээрим обязательно. Кичинекей кезде ушуга көп толтуруш керек экен да. Биз ойлой беребиз да. Биз урушсак деле, мен сени жакшы болсун деп урушуп атам. Мен сени жакшы көргөнүм үчүн урушуп атам. Жок, бала бирок андай ойлобойт. Баланы урушсаңыз, жемелесеңиз, ал мени жакшы көрбөй калды деп ойлойт. Коркуп, стресс болуп кетет даже. Ошол үчүн сиздин эмне айтканыңызга көнүп жиберет ат. Ошон үчүн дайыма кайталап туруш керек. Анан өзгөчө бир нерсе бар. Уул балдарды
эгерде кимде уул баласы болсо, апасы просто уул бала болгон үчүн жакшы көрүш керек болду. Неге? Кыз баланы, азыр айтам, кыз баланы атасы просто кыз болгон үчүн жакшы көрүш керек. Ал кыска кийинеби, секиреби балдарга окшоп, просто сүйөш керек. Неге? Ушунда принц, принцессалар өсүп чыгат. Өзүнө самооценкасы жогору неме. Тарбия кандай болот? Баланы атасы, мисалы апасы каталарын көрсө, атасын айтат, атасы оңдойт. Атанын критикасы балага тийбейт. Апанын критикасы кызына тийбейт. Кызында катаны апасына акырын Мен айтып уулумду коет. кантип өстүрөм анан? Критикалабаймбы? Вообще критикалабайсыз. Эмне кылам анан? Аны же таякеси, же чоң атасы ошол аркылуу, же таятасы аркылуу каталарын ушундай үйрөтүш керек. Же атасы аркылуу ушундай. Сиз просто Меники катуу тийип калат турбайбы? сиздики шагын сындырат да. Сындырып Себеби калат. караңыз. Түшүндүм. Мисалы, мына эркектер баары эле билет. Мен лично үстүмдөн аял киши начальник болушун каалабайм. Бул көп эркектерде ушундай, байкап көрүңүз. Түшүндүм. Кичине катуу сүйлөгөндө бар ишиңди алдап кетип калат. Тура эмеспи эркектер айтсын. Ушундай. Аял киши жүрөрөт. Бирок аял киши начальник аял кишини урушсун эле кандай катуу тиет. Жакшы нерсе. Ошол сыяктуу ошого сөзсүз Маани болуш керек экен. эркек киши аял, то есть кызын просто кыз болгон үчүн жакшы көрүш. Ошондо принцессаңыз жетишет. Сон рахмат. Чыңгыз мырза атайын ооруп атсаңыз да келип сон пикириңиз менен бөлүшүп, биздин Кыргызстандын бир аңдоосуна, бактылуу жашоосуна салым кошконуңуз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү берүүбүз дагы сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Биздин каналдын максаты үй бүлөлөр бекем болсун, бирин бири сүйсүн, анан ар бир адам өнүксүн деген максат. Буюрса, кандайдыр бир деңгээлде максатыбызга жетип атабыз деп ойлойм. Пикирлериңизди комментарийге калтырыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.